I have the Kyrgyz Republic to thank. Эл аралык бала асырап алуу программасынын алкагында кыздуу болгон бул америкалык аял кыргыз элине эне болуу бактын тартуулаганы үчүн ыраазычылыгын айтып жашып турду. Ал өспүрүм кызы 18ге толгуча Кыргызстандан ала барган сувенир эстелик белектерди жылына ага берип, өз мекенин, киндик каны тамган жердин маданиятын унуттурбоого аракет кылып келет. I'm very emotional right now because Азыр мен абдан толкунданып турамын. Кыргызстанга эне болуу бактысын тартуулаганы үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Ар дайым эне болууну эңсеп келгенмин. Кыргызстан тууралуу биринчи укканда, ал жактан бала багып алса болорун билгенде абдан сүйүндүм. Мага болгон ишеничиңер, мээримиңерди актоого аракет кыламын. Кошмо Штаттарынын эли менен иштешүүгө ачык экениңерден улам, ушуну айтатына кайгысуу болдум. very grateful and Теле көпүрөгө качкан 10дон ашык асыранды бала жана үй бүлөлөрүнүн дээрлик баардыгы Кыргызстандан бала асырап алууда баштарынан өткөн окуяларды айтып берип жатышты. Социалдык өнүгүү жана эмгек министри Талайгүл Исакунова 2012-жылдан бери чет өлкөлүк жарандар 86 кыргызстандык баланы асырап алышканын, алардын 81 Американын жаранына айланганын айтат. Мынакей бизде ар бир ошо үй бүлө боюнча ошо эл аралык асыроо кеткенге бизде мынакей маалыматтар келет да. Мынакей ай сайын ошол отчет бир келип турат. Мынакей ай сайын дейм да, жыл сайын отчет бир келип турат да. Бул балдар кандай өнүгүп атат, кандай жетишкендиктер бар дегендичи. Мына ушунун ар бир үй бүлө боюнча ушундай маалыматтар бар да. Анан буларды көргөндө мына ар бирин окуйбуз. Ошо кандай өнүгүп атат, кандай маселелер бар депчи. Мен ойлойм эми албетте биз мыйзамды өтө катуу сакташыбыз керек эл аралык асыроодо. Бирок ушунчалык жана бюрократический процедуралар кээ бир учурда мындай ушу кереги жок нерселер болуп калып атат да. Мынакей 6 жыл, 9 жыл ошо баланы алганга ушул аракеттерин жасаган, мен ойлойм бул эми терс көрүнүштөр да. Министр чет элдик үй бүлөлөргө кетип жаткан балдардын көбү ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дейт. Алар жаңы үй бүлөсүнө барганда сапаттуу медициналык, социалдык камкордукка учурап, татыктуу билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушууда. Кандай учурда булар эл аралык асыроого мындай укуктук база пайда болот. Эгерде булардын ата-энелери мындай жок болсо, атасы дагы энеси да жок болсо, же болбосо булар ата-эне укугунан айрылган учурда десек болот да. Иш чарага жогорку кеңештин депутаттары да катышты. КСДП фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева эл аралык бала асыроо системасын Кыргызстанда жеңилдетүү боюнча мыйзамдарды кайрадан карап чыгышаарын билдирди. Мурда 5 жыл болуп калды. Бул маселе боюнча кичине бир чиновниктер бул маселе боюнча бюрократия, андан кийин өзүңөр жакшы билесиңер бир кылмыш иши да козголгон бул маселе боюнча. Ошон үчүн мындай бул маселе боюнча кичине токтоп калган бул иштер боюнча. Мына ушул чаралардан кийин мен ойлойм бул маселе боюнча баягы мыйзам долбоорлор керекпи, бир кандайдыр процедураларды тездетиш керекпи, ушул маселеге биз терең көңүл бурабыз. Ал эми депутат Наталья Никитенко чет элге кетип жаткан балдардын Кыргызстан менен тамырын үзбөш үчүн парламент жана элчиликтер Кыргызстанды таанытуу жаатында маалыматтык иш-чараларды өткөрүүгө тийиш деген пикирде. Парламент где-то, да, вот Парламент өкмөт бала асырап алган үй бүлөлөрдүн Кыргызстан менен тарыхый маданий байланышына көмөк көрсөтүшү керек. Анткени мындан мурда да ушундай телекөпүрөнү көрдүм эле. Анда ата-энелер англис тилинде Кыргызстандын маданияты, тамак ашы тууралуу маалыматтарды таппай кыйналышканын айтышкан. Интернеттен боорсок палонун жасоону албетте тапса болот. Бирок балдар тилди унутуп калбаш үчүн маданий байланышты чыңдоого багытталган иштерди да алып барышыбыз керек. Дүйнөлүк статистикада АКШ жарандары эң көп Кытайдан бала асырап алышат. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Орусиядан бала багып алуу америкалыктар арасында арбын санда. Бактыгүл Чыныбаева, Давран Эгамбердиев, Азаттык, Бишкек.